Эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Колуң түшүрүптүр. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартсак. Урматтуу эмес, Адахан Килсенбаевич. Омдай болуп атырылып сүйлөгөндөн кийин дал ошондой укукту мага да бериңиз дагы, борбордук трибунадан убакыт. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы, Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Сиз знайте. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талантуудумач? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Ошондон азыраак сүйлөшелик. Тилим бар деп эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Бул Садыр Жапаров менен Ташиевдин эле приказы. Жогорку кеңеш оппозициячыл депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопко тартууга макулдугун берди. Документте жашыруун маалыматтар бар экени белгиленип, жыйын жабык эшик артында өттү. Башкы прокуратуранын суранычын 61 депутат колдоп, 17 депутат каршы болгону белгилүү болду. Депутаттар 4 берененин арасынан бийликтен аша чабуу беренеси боюнча Мадумаровдун жоопкерчилигин кароону кубаттады. Бул кылмыш иши Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протокол тууралуу болууда. Адахан Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп турганда 275 метр жерге байланыштуу протоколго кол койгон. Бул үчүн президент Садыр Жапаров дагы оппозиционерди сындап, бул кадамды кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык деп сыпаттаган. Эми баш прокуратура ишке киришти. Ал тапта Мадумаров мындай чечимди перспективдүү эмес деп атап, саясий буйртма катары баалады. Аларга басым болмок турсун, кээ бирөөлөрүнө кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздөн-түз тапшырма берилген дейсизби ошондо? 100%. Болбосо алар келип ыйлабайт да мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп. Ал арада анын тарапташтары Ак үйдүн алдына чогулуп, депутаттардын чечимин сынга алышты. Толугураак талдап берем. Атым Асель, саламатсызбы? 31 майда төрага Нурланбек Шакеев баш прокурордон Адахан Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуш түшкөнүн билдирген. Алдын ала божомолдор боюнча кылмыш иштери Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда чек ара боюнча кабыл алган чечимдери Кемпир-Абадты Өзбекстанга берүүгө караманча каршы болгон позициясына байланыштуу козголгон. Депутаттар Мадумаровду чек арадагы протокол боюнча жоопко тартууга уруксат берди. Бирок анын мандаты сакталды деп ишендирип жатышат. Мадумаровго козголгон кылмыш иштери тууралуу саясатчы Өмүрбек Субаналиев буларды айтып берди. Бул жанагы Баткен областында 4 көчөдөгү 275 метр чарчы жерди арендага $1 берген да деп ошону обвинение предъявлять этебиз деп атат да. Секретарь Совета безопасности болуп турганда ошондо өзүнүн полномочиясын превышать эткен деген ММ жоопко тартабыз деп атат да, уголовный жоопко тартабыз деп атат. Злоупотребление власти деп берген биринчи жолу. А азыр болсо превышение власти деп беришип атат да. Бирок мен как юрист айтып коет элем, негизи жана протокол дордо. Секретарь Совета безопасности Таджикистана и секретарь Совета безопасности. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөс тене ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет
жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Кыргызстанда кол койгондо булар по поручению президента деп кол коюшкан да. Анткени президент негизи ошолдогу президент Совет безопасностьтун төрагасы болот да. Ошолордун көрсөтмөсү менен кол коюп атабыз дегендей протокол түзүлгөн да. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев саясатчыга болгон мындай саясий басым андан улуттук лидерди чыгарарын белгиледи. Мадумаров эгер камала турган болсо дагы бир герой пайда болот дачы саясатта. Мадумаровду жактырып атат эле, бирок бору бага. Бизде негизи ошондой го 30 жыл тарыхта дайым эле ким бийлик кимди басмырласа ошого бору ошого болушат да элчи. Анан келип эле акыры ошолордон бийлик башына келип калат да кайрачы. Жаңы бир улуттук лидер дагы пайда болот экен демечи. Андан эсмесен дагы тегер ошондой болот анда. Ал арада жогорку кеңеште жабык эшик артында жыйын өтүп жаткан учурда парламенттин имаратынын астына Мадумаровдун ондогон тарапташы чогулуп, нааразычылыгын билдире башташты. Алардын айтымында бул чечим түздөн түз